Ассаламу алейкум достор. Жумушка кетип баратып мечитке кирип көптөн бери намаз окуган жокпуз да, ошол карыз намаздарды окуп турабыз күн сайынчы. Азайтып, карыз намаздарды азайтып. Ана Кудай буйруса мечитибизге да келип калдык. Машиналар деле жок экен. Могул жерге токтотуп машинаны мечитибизге киребиз дагы. Көптөн бери окулбай калган каза намаздардан окуп алып жумушту көздөй жөнөйбүз. Достор, азыр мен мечитке кирип чыгайын. Анан бир кайрылуу жасаш керек болуп атат. Америкадагы мекендештериме. Азыр мен кирип чыгайын, анан сиздерге бир чакан видео тартып кайрылуу жасайм. Анан кайрылуунун жыйынтыгын канча күн деп коелу? 15 күн деп коелу. 15 күндөн кийин анан көрөбүз, достор. Жакында бир 2-3 күн мурун Кыргызстандан бир Динара деген карындашым чыкты мага, достор. Ана менден жардам сурап атат. Азыр мен сиздерге мага жазган жардамындагы көрсөтүп берем, окусаңыздар болот. Мына Динара карындашым мага мондай кайрылуу жасады да. WhatsApp'тан жазды. Жазып, Алмаз байке, жардам бериңизчи дейт. Анан бияктан жазуусун окуса болот. Анан биякта ошол видео кайрылуу жасады. Түз эфирден сүйлөштүк. Баарын көрсөтүп берди. Анан мен мояка жаздым. Иншаллах деп аракет кылып көрөлү. Бул жактагы мекендештер менен биригип акча чогулталы дедим. Анан Аллах ыраазы болсун деди, достор. Анда видеону көрөлү дагы. Мен телефонумда зеле бар, которгула. Мен анан 2 жумадан кийин отчет берип акчаны Кыргызстанга салабыз. Иншаллах. Ал карындашым айтып атат, кичинекей кызыбыз бар дейт. Өзүбүз 7 балалуубуз дейт. Ошо эң кичүү кызыбыз бир көзү такыр көрбөйт дейт, бир көзү бир 20% көрөт экен. Анан азыр кичинекей кезинде операция жасап алса болот экен, бирок Кыргызстанда жасабайт экен, достор. Бул операцияны Турциядан жасаса болот экен. Анан ошол операцияга $15,000 сурап атыптыр. $15,000 биз үчүн абдан көп акча дейт. Канчадан бери чогултуп атып, эптеп $1,000 чогулттук дейт. Анан калган акчасын чогулта албай жатабыз. Алмаз байке, эми сиз деген көптөгөн мекендештерге мотивация берип, Америкага баргыла, келгиле, иштегиле, турмушуңарды оңдогула деп жүрөсүз. Анан көптөгөн адамдар барса керек. Ошолордон бир жардам сурап көрөсүзбү дейт. Достор, бир 2 жумалык акция кылып көрбөйлү, ошол карындашыбыздын операциясына акча чогултуп көрбөйлү. Канча чогултабыз билбейбиз. Эми көрөлү бир 2 жумада. Өзүмдүн телефонумда зеле бар. Азыр ошол телефонду жазып коем. Ошого которгула, колуңардан келишинче. $5 болобу, $3 болобу, $10 болобу, $100 болобу. Мен 2 жумадан кийин ошо зелени толук силерге отчет берип, канча акча чогулду, а может 14,000 15,000 чогулуп калса, биз деген ошо карындашыбызга жиберебиз. Көп түкүрсө көл болот дегендей, кичинекей карындашыбыздын баягы көзүнө операция жасап калса, эки көзү жакшы көрүп калса, эми ар бирибиздин кичинекей балдарыбыз бар да. Кичинекей балдардын оорусу кереги жок эч кимге. Кайрымдуулук кылып көрөлү. 2 жумада канча акча топтолот, ошол акчанын толугу менен Кыргызстанга салабыз. Кичинекей карындашыбызды Турцияга операцияга жибергенге аракет кылалы, достор. Анан көптөгөн мекендештер айтып каласыздар. Алмаз байке, анча-мынча силерден мотивация алып, анча-мынча баягы керектүү маалыматтарды алып бул жака келгенбиз. Барганда анан бирдеме ала келебиз, же болсо барганда жолугабыз, анан ар кандай сөздөр айтылат да. Анан канча мекендеш бар экен ошондой Америкага келген, Америкада азыркы жашап аткан. Жардам бериңиздер, достор. Мага жардам бериңиздер. Көрөбүз баягы канча акча чогулат экен. Чогулбай калсам да дагы ошо 15,000 толуктап бергенге аракет кылабыз. Мен сиздерге 2 жумадан кийин толук отчет берем. Бул Динара карындашым мага чалды. Мен анткени бул Кыргызстанга чалып, өзүмдү да чалдым. Чалып туруп анан баягы мошенниктер көбөйүп кеткен да. Өзү менен сүйлөшүп, кызыңызды көрсөткүлөчү десем, ошо кичинекей ымыркай карындашыбыз экен, ал карындашыбызды көрсөттү. Баарына ынандым, баарына ишендим, анан айттым. Кичине убакыт бергиле дедим да, убакыт. Бир 2 жумача. 2 жумача убакыт бергиле. Колдон келген жардамды кылабыз деп. Анан Америкадагы достор, туугандар, мекендештер,
кичинекей карындашыбызды сактап калганга баягы көзү көрүп калса чоңоет да, бул да кичинекей кызчы. Турмушу кандай болот эгер көзү көрбөй чоңойсочу? Колдон келген аракеттерди берели, достор. Анан мен 2 жумадан кийин отчет берем. Могу зеле номеринди жазып коем. Колдон келген акчаңыздарды которуп бериңиздер. 5-10 доллар болсо дагы. Көп түкүрсө көл болот, мен ишенем. Кудай берсе акча чогулат. Кыргызстандагы карындашыбызга жардам беребиз. Ассаламу алейкум. Assalamu alaikum кыргыз элим. Мен сиздерге кайрылган себеби, мен 7 баланын энеси болом. Ошо эң кичүү кызыбыз көзүнө майып болуп туруп өлгөн. Оң көзү 20-30% көрөт, сол көзү такыр көрбөйт деп. Микрофтальм колобома деп дарыгерлер ушинтип диагноз коюшкан. Бул жерде андай диагноздогу ооруларды операция кылбаганга байланыштуу чет өлкөдө Турция мамлекети менен байланыштык. Алар болсо $15,000 лечениясына суралышат, операциясына. Колубуздан аракет кылып өзүбүз таба элдик, бирок бул сумма биз үчүн эң чоң сумма болгон үчүн ошо элге кайрылууну туура көрдүк. Келечекте ошо элге аралашып, кысынбай, басынбай турмушка чыгат, бул өз кыз киши болгондон кийин. Анан кандай болот, балким биз деген бул менен чогуу боло албайт экенбиз да. Өмүр бою бул менен жашай албайбыз, балким. Бир өзүнүн өмүрүбүз кыска болсо, муну ким ата энеде ким калкалайт? Элден айланайын негизи канча адамдардын өмүрүн сактап калышты, канча адамдардын айыгып кетишти. Ошо бизге да жардам колуңузду сузсаңыздар, 20 сом болобу, 100 сом болобу, көп түкүрсө көл болот. Ошо кызыбызга шифасын таап, ошол лечение алып келсек жакшы болот эле.